Луиза Хей. Аялдын акылмандыгы. 4-бөлүм. Аффирмация. Аффирмация бул жашоону өзгөртүүгө, аң сезимди программалаштыруу максаты менен көрсөтө турган позитивдүү ырастоо. Өзүңүзгө ишеништин күчүн бере турган аффирмацияны бөлүп тандап алыңыз. Ар күнү эч болбосо төмөнкүлөрдүн кайсы бирлерин кайталап туруңуз. Мен кайраттуу, күчтүү аялмын. Өз күчүм тууралуу жар салам. Мен көп жакшылардын ичинде турам. Менин укмуштуудай сонун жан дилим бар. Мен акылдуумун жана сулуу аялмын. Мен өзүмдү сүйөм. Мен кандай болсом, дал ошол бойдон өзүмдү сүйөм. Мен өзүмчө болгум келет. Мен эч кимге көз каранды эмесмин. Мен өзүмө өзүм камкордук көрө алам. Мен өз мүмкүнчүлүгүмдү кеңейтемин. Мен кандай кааласам, ошондой жашагым келет. Менин жашоом кубанаарлык. Менин жашоом сүйүүгө толгон. Менин жашоого болгон сүйүүм өзүмдү сүйүүдөн башталат. Мен өзүмдү жана өз жашоомду башкара алам. Мен энергиялуу аялмын. Мен сүйүүгө жана сый-урматка татыктуумун. Мен эркинмин. Мен жаңыча жашоону үйрөнгүм келет. Мен өзүмдү коргой алам. Мен өз күчүмдү пайдалана алам. Мен жалгыздыктан коркпойм. Мен жашоомдогу өз ордума ыраазымын. Мен жашоонун жыргалына балкыйм. Мен башка аялдарды колдойм, сыйлайм, аларды сүйөм. Мен толук кандуу жашоодо жашайм. Мен сүйүү жолунда баратам. Мага аял болуу жагат. Мен азыркы убакта, азыркы ордумда жашаганыма ыраазымын. Мен өз жашоомду сүйүүгө толтурам. Мен өз мезгилимдин сыйын кабыл алам. Мен өзүмө толук канаттанам. Менде керектүүнүн баары бар. Мен өнүгүп өсүмдөн коркпойм. Менин дүйнөмдө баары жакшы жана мени эч нерсе коркутпайт. Дарылоочу медитация. Мен өзүмдүн эң сонун аял экениме толугу менен ишенем. Мен өз аң сезимимди тазалайм жана өз жашоомду негативдүү ойлордон, бузуучу, коркутуучу ойлордон тазалайм. Чынында, мен эң сонун аялмын. Бирок ошол сонун аялды көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды тазалоом керек. Мен өзүм үчүн өзүм тура алам. Өзүм жөнүндө камкордук көрө алам. Мен көз каранды эмесмин. Мен өз алдымча чечим кабыл ала алам. Менде өсүп өнүгүүгө бардык каражаттар бар. Өз мүмкүнчүлүгүмдү ишке ашырууга менин күчүм жетет. Айланамдагылар мени сыйлашат. Мен башка аялдарды сыйлайм жана колдойм. Мен бардык планетага пайда алып келем. Менин келечегим толук, ачык, бакытка, сулуулукка толгон. Так мына ушундай. Эсиңизде болсун. Сиздин түшүнүгүңүздөгү бир аз эле позитивдүү өзгөрүүнүн өзү жашооңуздагы чоң проблеманын чечилишине алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жашооңуздагы сизди толкундаткан проблемага кайрылып көрүңүз. Ал өзү сизге керек жоопту айтып берет. Жашооңузду өзгөртүүгө алып келүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр өзү пайда болот. Биз өз жашоо мыйзамыбыздан алып көрсөк, өзүбүздүн жолубузда кезиккен тоскоолдуктарды прогресске каршы кылып өзүбүз коюп алганбыз.
Өзгөртүү жолу менен бардык тоскоолдуктарды өзгөртүп ийүүгө болот. Бул тоскоолдуктар биздин жаш бала чагыбыздан эле кездешип келе жатат. Башка мыйзам боюнча жашоону түшүнүп туруп, кайра эле жашоону эне аталарыбыздан кабыл алган бойдон улантып келе беребиз. Бирөөнүн оюн ушундай жол менен өзүбүзгө алганбыз. Бүгүнкү күндө биз алардан кутулушубуз керек. Биз сөзсүз түрдө өзүбүздү сүйүп жана баалообуз керек. Биз негизги ишеничибиз болгон растоолорду, аныктамаларды иштеп чыгаруубуз керек. Биринчи, өзүңүздү эч убакта сындабаңыз. Бул акылы жоктук жана пайдасыз сабак. Эч кандай позитивдүүлүгү жок. Өзүңүздү сындаганды коюңуз. Бул жокту өзүңүздөн алып таштаңыз. Ошондой эле айланаңыздагылардын кемчиликтерин сындабаңыз. Эреже боюнча алардан биз өзүбүздүн каталарыбыздын чагылышын көрөбүз. Айланаң менен боло бермей негативдүү мамиле биздин жашообузга ыңгайсыздыкты түзөт. Өзүбүздү өзүбүз гана соттой жана баалай алабыз. Башка бир жан, жашоо, эне ата, Кудай, Алам соттобойт. Өзүбүз соттойбуз. Мен өзүмдү өзүм сүйөм. Мен өзүмө ыраазымын. Экинчи, өзүңүздү коркутпаңыз. Коркунучту токтотууга убакыт келди. Көп ирет өзүбүздүн ойлорубуз менен өзүбүздү кайгырууга чейин жеткиребиз. Биздин башыбызга эки ой бирдейинен келе албайт. Ошондуктан келгиле позитивдүү аффирмацияны ойлойлу. Ошондо биздин ойлор жашоону оң, жакшы жагына өзгөртөт. Эгер башыңызга дагы кайрадан керексиз ойлордун келишин кармасаңыз, дароо эле бул сөздөрдү айта баштаңыз. Мен өзүмдү эми эч коркутпайм. Мен толук кандуу жашоодо жашайм. Мен кереметтүүмүн, сонун аялмын. Менин жашоом эркин, коркунучтан алыс. Үчүнчү, өзүңүзгө болгон мамилеге көп көңүл буруңуз. Биз өзүбүз жөнүндө унутуп, айлана чөйрөгө өтө көп маани бөлөбүз. Биз өзүбүзгө убак-убагы менен эле көңүл бурабыз. Өзүбүзгө эми көңүл бөлүүгө убакыт келди. Өзүңүздү кандай жаралсаңыз, ошондой сүйүңүз. Өзүңүздүн жүрөгүңүз жөнүндө, жан делиңиз жөнүндө унутуп калбаңыз. Менин эң жакшы досум мен өзүм. Төртүнчү, өзүңүзгө сүйүү менен мамиле жасаңыз. Өзүңүздү сыйлаңыз жана баалаңыз. Өзүңүздү сүйүү менен сиз айланадагылардын сүйүүсүнө жол ача баштайсыз. Сүйүүнүн мыйзамы менен каалаганыңызга жетесиз. Бул көз ирмемде мен өзүмдү өтө сүйөм. Бешинчи, өз денеңизге камкордук көрүңүз. Сиздин телоңуз жан орун алган касиеттүү дене. Эгер сиз узак өмүр сүрүп, толук кандуу жашоодо жашагыңыз келсе, азыртадан өз денеңизге кам көрө баштаңыз. Сиз жакшы көрүнүшүңүз керек жана эң негиздүүсү өзүңүздү эң сонун сезүү үчүн энергиялуу болуңуз керек. Диета кармоо, туура тамактануу, физикалык көнүгүүлөр чоң ролду ойнойт. Сиз өзүңүздү шамдагай, тең салмактуу формада алып жүрүүңүз зарыл. Бул планетадагы акыркы күнүңүзгө чейин өзүңүздү ушундай алып жүрүүңүз керек. Менин деним сак, энергиялуумун, бактылуумун. Алтынчы, үйрөнүңүз. Биз өтө көп армандайбыз. Биз көп нерселерди билбейбиз деп арыздана беребиз. Бирок бизде жетишерлик акыл бар, билим алып үйрөнүүгө жөндөмдөбүз. Баарын үйрөнүүгө китептер жазылган, курстар, кассеталар бар.
Аларды бардык жерден алууга колубуз жетет. Эгер акчаңыз аз болсо, китепканага барыңыз. Топторду табыңыз же өз алдынча даярдангандардан топ түзүңүз. Мен акыркы күнүмө чейин жаңы нерселерге жетишериме ишенем. Мен үйрөнөм жана өсүп өнүгөм. 7. Өз келечегиңизди камсыздаңыз. Ар бир аял өз каражатына ээ болууга укугу бар. Биз муну билип алуубуз керек. Менчик акчага ээ болуу өзүбүздү сыйлоону өнүктүрөт. Ишеним сезимин берет. Аны кичине суммадан баштоого болот. Негизгиси, акча чогултууну уланта берүү керек. Акчаны бөлүп сактоого аффирмация чоң жардам берет. Мен ар дайым өз кирешемди чоңойтуп олтурам. Мен эмне жасабайын, эмнеге учурабайын, баары жакшылыкка, менин пайдама чечилет. 8. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды ачыңыз. Бардык иште чеберчилик менен мамиле жасоо керек. Пирогду жасагандан баштап, үй куруу долбооруна чейин чеберчилик кылса болот. Өзүңүзгө убакыт табыңыз. Эгер балдарыңыз болсо, досуңуздан сураныңыз. Балаңыз менен олтуруп турууга убакыт ар дайым жетпейт. Балдарды кароону кезмектешип алыңыз. Ошондо сизде бош убакыт болот. Экөөңөргө бул убакыт жетет. Эмнеге алыңыз жетсе, ошону жаратыңыз. Мен ар дайым чеберчиликке жана өзүмдү көрсөтүүгө убакыт табам. 9. Кубаныч, сүйүү, бакытты өз жашооңуздун борбору кылып алыңыз. Ар бирибиздин ичибизде кубаныч жана бакыт бар. Жан дилиңиздин ачкычы менен байланышыңыз. Өз жашооңузду сүйүүнүн, кубанычтын, бакыттын мыйзаны менен түзүңүз. Эгер биз бактылуу болсок, анда биздин чеберчилик потенциалыбыз жогорулайт. Биз жаңы ойлорго жана идеяларга ачык болобуз. Биз ар бир кичинекей нерселерге деле кубанычта болобуз. Мен кубанычка толкуп турам, мен бактылуумун. 10. Чынчыл болуңуз, сөзүңүзгө туруңуз. Өзүңүздү сыйлоо жана баалоо үчүн сөзсүз түрдө чынчыл, ак ниет болушубуз зарыл. Өз сөзүңүзгө турууга үйрөнгүлө. Аткара албаган нерсеге сөз бербегиле, өзүңөргө дагы. Эртең диетага олтурам же эртеңден баштап көнүгүүлөрдү жасап баштаймын деп өзүңө толук ишенбегенден кийин сөз берүүгө болбойт. Качан гана 100% ишенгенде гана өзүңүзгө сөз бериңиз. Сиз өзүңүзгө ишенүүңүз керек. 11. Жашооңуз менен бекем рухий байланыш түзүңүз. Бул өзгөчө байланыш биздин диний көз карашыбызга байланыштуу болушу ыктымал. Жаш балдардын тандоосу жок. Аларга ата-бабалардын дини көз карашы мурас болуп келе берет. Бирок чоңоюп жетилгенде кайсы динге ишенүүсүн тандап алышат. Биздин ар бирибиз убагы менен өзүнчө обочолонуп, жалгыздыкта отуруп, өзүбүз менен өзүбүз кеңешишибиз керек. Сиздин ичиңиздеги мазмун менен мамиле кылуу жашооңуздун эң маанилүү бөлүгү болот. Тынчтыкта отуруп, өзүңүздүн ичиңиздеги акылды угуу үчүн убакыт табыңыз. Өзүмдүн рухий ишенимимден мен дайыма колдоо табам. Алар мага багыт берет жана колдойт. Аффирмацияны кайталай бериңиз. Аны өзгөртсөңүз дагы кошумчаласаңыз дагы болот. Ал сиздин аң сезимиңизге терең, бышыгыраак орношсун. Ал сиздин жашооңуздун бөлүнгүс бөлүгү болуп калсын.